сүйлөшүүлөрдөн кийин, ар түрдүү колдонулган ыкмалардан кийин аягында тажик тарапты мамлекеттик чек араны аныктоодо 1991 жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө мажбурладык. Тажикстан 210 000 гектар жерди талаштуу деп эсептеп, лейлектин 70%-на көз артып келген. Бул лейлектин 70%-ы Баткендин жарымы болот. Анда тажик тарап чек араны тактоодо 1924-1927 жылдагы материалдар менен иштөөнү карманып келген. Ага кыргыз тарап макул болбой 1991 жылдагы келишимдерге таянуу менен гана кыргыз-тажик чек арасын чечүү талабын койгон. Натыйжада тараптар мунасага келип 44-протоколго кол коюлганы айтылды. Өтө татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин, ар түрдүү колдонулган ыкмалардан кийин аягында тажик тарапты мамлекеттик чек араны аныктоодо 1991 жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө мажбурладык. 2021 жылдан тартып, эки мамлекеттин өкмөттүк делегациялары чек араны тактоо иштерин жигердүү улантып, тала изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасын төмөндөгү жыйынтыкка жетиштик. Урматтуу депутаттар, мен жана башында айттым, дагы бир ушул жерде айтып коеюн. Ушул 1991 жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө чечим кабыл алынгандан кийин гана чек ара тактоо башталды. Анда Лейлек районунан Тажикстанга 190 гектар жер берилген. Ал эми Кыргызстан Карагач участогунан 155 гектар жер жана Карагач анклавынан 35 гектар жер алган. УКМК төрагасы Кыргызстанга алынган 190 гектардын кайда жайгашканын картадан көрсөтүп берди. Эсиңердеби, могул жерде Лейлек деген пано бар эле. Ошол Лейлек деген панону берип салдыңар тажиктерге де ызычуу болуп атканбыз. Так, эми булар мына биздин жолдун түбүндө бу жерде посту бар эле. Ушу постуну 1,5 километр мынаяка жылдырып, эми посту мынаяка жылат. Биз дагы постубузду бирок бу жерде куруп койгонбуз стандарттын кылып, но мен азыр предлагать этип атам, мен акчабыз кетсе дагы бул посту жок кылабыз дагы. Биз дагы постубузду буяка жылдырабыз могул жерге. Могул жерде кыргыздын посту болот, бул жерде тажиктин посту болот. Вот и всё. Ушинтип, мына жерди биз алдык. Эң важный жер болчу бул жер суулуу жер. Суу келет, толук суу келет. Толук сонун айдоо жерлери. Мында сырткары Головнойдогу 3 шлюз эки тарапка теңге бөлүнгөн. Муну менен Ташиев ал 4 метр жер үчүн 750 гектар жер алганын айтты. Ал Чоңалай районунан Караганды сай участогунан 500 гектар, Лейлек районундагы Карол дөбөдөн 100 гектар жана Катта Туз участогунан 150 гектар жер Кыргызстанга алынган. Бирок сууну бөлүштүрүү мурдагы бойдон калат. Өкмөт аралык келишимдин негизинде жүргүзүлөрү белгиленди. Мына жолубуз, мына бул сүлүктүү. Мына жолубуз. Мына Кулундага кеткен жол. Ушунун үстүнөн 100 гектар жер алдык. Себеби дегенде ушул жерде мына жолда кетип атканда көргөнсүңөр, Мына жол. Анан мунун үстүнөн бу жерде мына жакын келип биздин үстүбүздөн карап турчу. Мына жерлер тоо, мына жерлер аска. Үстүнөн карап турчу буларчы. Анан бул жерди бизге стратегический деп мен эсептедим дагы. Балдар менен акылдашып туруп, ушул жерден 100 гектар бересиңер дедик. Эмне үчүн дегенде булар мыйда турушчу да. Буларды биз мынаяка артка жылдырдык, мынакачы. 100 гектарга жылдырдык, багындырдык буяка. Ошондо булар сүлүктүүдөн да алысыраак болуп калды, биздин стратегический жолдон да алысыраак болуп калды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен районундагы Достук айылынын Тажикстанга өтүшүнүн себебин дагы түшүндүрдү. Анын айтымында Достукка суу толугу менен Тажикстандан келип, айыл толугу менен коңшу өлкөдөн көз каранды. Ал эми айылга жакынкы калктуу конуш болгон Кызыл Белге чейин 20 чакырым, Баткенге чейин 30 чакырым аралык бар. Анда Достуктагы үйлөр үчүн келемте катары Тажикстандын Лакон участогунан сулуу жер алынган. Жер бересиңер деп талашып тартышып отуруп, мен 100 гектар дедим эле, акыры талашып тартышып отуруп 30 гектар жер алдык, туугандар. Мен ойлоймун, акчанын ордуна суулуу жерден Лаккондон Карабактын жанынан жер алганыбыз туура болду деп эсептеймин. Себеби бул түбөлүккө калат ал жерчи. Түбөлүккө биздин элибизде калат. Анда Жогорку Кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда бир карап колдоду. Бул кадам тарыхый чечим катары бааланды. Добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз. Биздин элибиздин тилеги дагы эки элдин тилеги ушундай.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1006,84 түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Тарыхчылар чегаранын чечилүүсүн тарыхый чечим катары баалашууда. Азыр эми ар кандай пикирлер болуп атат, бирок чегара чечилиш керек. Антпесе биз бир топ жылдар кылымдар бою эле коңшулар менен согушуп жүрө бербешибиз керек. Чегарадагы талаш маселени чечүүдө эми албетте түрдүү эл аралык укуктун нормаларындагы методикалар колдонулат. Менимче биздин бийлик дагы ошол ыкмалар менен чечсе керек. Чегарада талаш маселесинде уткан тарап болбойт. Же тең чыгуу деген, башка айтканда баягы тең бөлүштүрүп, келишим менен же болбосо тигил же бул тарапка кандайдыр бир деңгээлде артыкчылык берилип калышы мүмкүн. Буга чейин Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Андан мурда 27 февралда Жогорку кеңештин 6 комитети белгилешкен жыйында Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун колдогон. Алмагүл Байкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.